таза иштеп чынчылдыктын үлгүсүн көрсөтө алган Бейшебек Акунов бүткүл өмүрүн мамлекеттин жаркын келечеги үчүн арнаган. Талбаган эмгегинин аркасында көптөгөн ийгиликтерди багындырса да, адамдык асыл сапаттарды сактап, жөнөкөй улуу адам бойдон калды. Өмүрү өрнө күлгүлүү инсанда акыркы сапарга узатуу иш-чарасына аны баалаган бардык замандаштары келип эскеришти. Чыныгы коммунисттердин бири биздин партиябыздын түптөгөн 1993 жылы кайрадан жандандырган кишилердин бири болгон. Жүрөгү элдеп соккон чыныгы мекенчил Кыргызстан Коммунисттер партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы, Кыргыз СССР Жогорку Советинин 10-11 чакырылыштарынын депутаты жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2 жолку чакырылыштын депутаты болгон Бейшебек Акуновду президент Сооронбай Жээнбеков өзгөчө бааларын билдирген. Муну президенттин аппарат жетекчиси окуп берди. Урматтуу коштошуу зыйнатынын катышуучулары, урматтуу маркумдун туугандары жана жакындары, бүткүл өмүрүн мамлекеттик жооптуу кызматтарга арнап, эмгеги менен өлкөгө чоң салым кошкон ардактуу агабыз Бейшебек Акуновду акыркы сапарга узатып жатып, маркумдун жакын туугандарына, санаалаштарына, кесиптештерине, аны жакындан билгендерге терең кайгыруу менен көңүл айтам. Аза кайгысын тең бөлүшөм. Бейшебек ага табиятынан мекенчил, мамлекетчил, эли жерине таза абийир менен, ак мээнет менен кызмат кылып, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өз салымын кошту. Аксакал катары элибиздин ынтымагын, биримдигин бекемдөөдө даанышмандык кеңешин дайыма берип турду. Бейшебек агабыз кайсы кызматта иштебесин өзүнүн кызматтык миссиясына жогорку талапты коюп келген. Карагылдык акчарган калыстыгы, бекем принциби, чынчылдыгы Бейшебек агабыздын адамдык асыл сапаттарынын бири эле. Аксакалыбыздын айкөлдүк жана акылмандык касиети баарыбызга үлгү болуп калышы керек. Бейшебек агабыздын мекенчилдиги, эли жерин сүйгөн асыл сапаты, жаркын элеси дайыма эс тутумубузда түбөлүккө жашай бермекчи. Бейшебек агабыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Кош болуңуз урматтуу Бейшебек ага. Кудайым сизге бейиштөрүнөн орун берсин. Өлкөнүн жана өз элинин кызыкчылыгы үчүн жан үрөп кызмат өтөп, көп жылдык талыкпас жана жаратман эмгеги үчүн 3-чү даражадагы манас, ардак белгиси ордендери, медальдар жана Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин ардак грамоталары менен сыйланган. Бишкек шаарынын жана Ысык Көл облусунун ардактуу атуулу болгон. Алла Таалам берген күч, кубат, акыл берген киши экен да, алган киши экен да ушу кишичи. Бул ушу тынымсыз 20-30 жылдан бери тынымсыз чарчаганды билбес элине кызмат кылган адам. Өзү бардык жагынан даанышмандык, акылдуулук жагынан сүйлөгөн сөзү бул нактаба коммунист деп коебуз да. Ушунча таза адам болчу да. Илгертеден кол ачык, жоомарт, берешен сыйчылбыз. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына жана бекемделишине, өлкөнүн социалдык жана экономикалык өнүгүшүнө зор салым кошкон көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер катары анын ысымы Кыргызстандын тарыхында калат дейт замандаштары. Өзү айтып калар эле, мен ак иштедим, бирок азыр тынч уктайм, адамдын көзүнө тике карап сүйлөйм деп. Демек бул өмүрүндө чыныгы эмгек кылуунун, чыныгы ак иштөөнүн үлгүсүн жараткан да. Бул кишинин акылы, калыстыгы, билимдүүлүгү, адамгерчилиги кошо кетип атат да. Ушунчалык залкар инсан, туусу бийик көтөрүлгөн, өзү мындай ар тараптуу билимдүү адамдардын бири болчу да. Коомчулук арасында калыстыгы, кесипкөйлүгү менен кадыр тапкан улуу инсандын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Көрүнүктүү советтик партиялык мамлекеттик ишмер Бейшебек Акуновдун жаркын элеси элинин эсинде түбөлүккө сакталат. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.